Саламатсыңарбы балдар? Мына ошентип биздин 4-чү чейрегибиз башталды. Силер менен дагы кайрадан көрүшүп турганыма кубанычтамын. Анда эмесе силер менен биз кыргыз тил сабагын баштайбыз. Бүгүнкү темабыз силер менен кыргыз тил сабагынан китепканада деген темада сабак өтөбүз. Ана китебиңерди алып, дептерлериңер, ручкаларыңа даярдап койгула, дагы китебиңердин 58-чи бетин ачкыла. Жакшы, таптыңарбы? Анда эмесе китепканада деген темада бүгүн силер менен сүйлөшөбүз. Эми бул китепканада деген теманы өтөрдөн мурун силерден ушул сабактан эмнени билгиңер келет? Кана 1 мүнөткө ойлонуп, эмнени алгыңар, эмнени билгиңер келет бүгүнкү сабактан? Жакшы. Менин максатым бул сабакты берүү менен силерге бүгүн китепкана боюнча түшүнүк алабыз. Китепкана бул эмне экенин билебиз бүгүн силер менен. Өзгөчө китептер жөнүндө сүйлөшөбүз. Дагы кыргызча так жана туура сүйлөгөндү үйрөнөбүз балдар, азаматтар. Анда эмесе дептериңерди ачып, бүгүнкү числону жазып алгыла. Азаматтар, анда эмесе азыр өз алдыңарча китеп деген сөздү жазып алгыла. Эң биринчи сызыкка четинен чоң бармагыңардан жай таштап коесуңар, кичине жылдырасыңар. Китеп деген сөздү өз алдыңарча жазып көргүлө. Аябай сулуу болсун, ар бир тамга элемент менен болсун, балдар? Жакшы, кана экранды карап туруп, жазганыңарды текшерип алгыла. Туура жазыпсыңарбы? Азаматтар, эми бүгүн силер менен китепкана жөнүндө сүйлөшө турган болсок, балдар, китепкана деген сөз, китеп жана кана деген сөздөн жасалган сөз. Бул эки сөздөн турган бир сөз экен, китепкана. Китеп бул силер окуп жүргөн китептер. Ар түрдүү китептер бар, чоң китеп, кичинекей китеп, калың, жука. Ал эми кана деген бул бөлмө дегенди түшүндүрөт, балдар. Демек, китепкана деген китептер жыйналган бөлмө. Балдар, китепкана деген өтө ар түрдүү көлөмдө болот. Кичинерээк китепканалар, бирок аябай чоң китепканалар бар. Бул китепкананын элдерге кылган кызматы бул ар бир китепти каалаган дүкөндөрдөн сатып алууга мүмкүн эмес, таап алууга. Ошон үчүн китепканага барып, аны жаздырып, убактылуу китепканачыдан алып, аны окуп, кайра кайтарып бергенге болот. Бул бир эле китепти көптөгөн адамдар сатып алып отурбай, пайдалануу менен өздөрүнө чоң пайда келтирет. Азаматтар, эмесе биздин лицейдеги китепканага кирген болсоңор, ал китепканабызды элестеткиле, балдар. Өзүңөр байкагандай, китепканада көптөгөн китептер тизилип турат, мына балдар. Китепканада китеп текчелери бар. Ал текчелерге ар түрдүү китептерди тизип коюшкан. Азаматтар, эми китепканаларда силерде кичине балдардан баштап
чоң адамдарга чейин, илимий китептерге чейин китептер сакталат. Силерде кичинекей балдарга жомоктор, ырлар жыйнагы, сүрөттүү китептер бар, балдар. Азаматтар, биздин китепканадан кайсы китепти алып окудуңар эле, эстегилечи? Жакшы. Эми бир аз китепкана боюнча дагы силерге кошумча маалымат. Китепканага кирген болсоңор, текчелерде карточкада жазылып турган тамгаларды көрүүгө болот, балдар. Ал карточкалардын аткарган кызматы аябай чоң экен. Кана ким билет ушул карточкаларды, тамгалар жазылып турулган карточкаларды эмне үчүн коюп коюшат? Жакшы. Алдыңарда ат-энеңер болсо, ошолорго айтып берсеңер болот. Анда эмесе, эгерде кимде ким бул жөнүндө маалыматы жок болсо, мен айтып өтөйүн. Бул китептерди ар бир китептин жазган автору болот. Ошол автордун фамилиясынын башкы тамгасын коюп тизип коюшат. Ошол китепканада ошол фамилиясы боюнча, автордун фамилиясы боюнча калган китебибизди таап алууга болот. Мисалы үчүн, Чыңгыз Айтматовдун китептерин алгыбыз келе турган болсок, Айтматов деп карточкасы көрүнүп турган жерден китептердин арасынан издейбиз. Азаматтарым, көрдүңөрбү, мына кичинекей бала, силердей бала китепканада тапшырмасын аткарып жатат, Жакшы. Эми силерге бир кызыктуу китеп жөнүндө айтып берейин. Бул китеп Виммельбух деп аталат. Анын көлөмү чоң болуп, ичинде боёктуу сүрөттөр тартылган. Бул китепти силердей кичинекей балдарга арналган. Бул китепти көбүнчө сүрөт менен эмне окуя болуп жатканын түшүнсө болот. Ал китепте тексттер аз жазылат. Мисалы үчүн, азыр силер көрүп турган сүрөттө эмнени көрүп турасыңар? Жакшы. Бул Аяз атанын устаканасы. Бул жерде гномдор деп коебуз, гномдор балдар үчүн, силердей кичинекей балдар үчүн белек жасап жатышат. Анан жаңы жыл алдынан Аяз ата ар бир балага үйүнө не кылат дейт? Белегин таштап кетет. Азаматтар, көрдүңөрбү? Силер деле сүрөттү карап туруп түшүндүңөр окшойт, Азамат, дагы бир кызыктуу нерсе айткым келет силерге, балдар. Дүйнө жүзүндө эң кичине китеп бар экен. Көрдүңөрбү? Ал адамдын сөөмөйүндө гана кичинекей болуп турат. Анын узуну 8 мм экен дагы, туурасы 6 мм экен. Эгерде жаныңарда сызгыч болсо, алып 8 мм жана 6 мм көрсөңөр болот. Бул ушунчалык кичине китеп болгонуна карабастан, ал ичин ачып окуганга болот экен. Аны атайын чоңойтуучу лупалар деп коебуз, балдар, жосо аппараттар менен ачып көрүп окууга болот экен. Жакшы. Эми балдар, китебиңерди ачкыла дагы, китебиңердин 58 бетин ачабыз. Ал жерде китепканада деген текст турат. Келгиле ошол текстти бирге окуйбуз. Биздин мектепте китепкана бар. Анда кызыктуу китептер көп. Биз китептерди таза сактайбыз. Азаматтар, бардык сөздөр түшүнүктүүбү силерге? Эгерде кайсы бир сөз түшүнүксүз болсо, эстеп калгыла, эми сабакта силер менен жолугушканда сурайсыңар. Же болбосо силердин ата-энеңер жардамга келсе болот. Эми дептериңерди ачкыла дагы, балдар. Экинчи көнүгүнү карайбыз. Ошол эле беттеги толуктап окугула дейт.
бул жерде эки сүйлөм берилиптир. Ошол сүйлөмдөрдү толуктап жазып алуубуз керек. Толуктап окугула. Айжан окуганды жакшы көрөт. Кана кайсы сөз жетпей турат бул жерде? Жакшы. Айжан китеп окуганды жакшы көрөт. Жакшы. Андан кийинки сүйлөм. Саша да окуганды кайсы сөздөр жетпей турат? Жакшы азаматтар. Жакшы көрөт. Саша да окуганды жакшы көрөт. Азаматтар. Эми 59-бетти карагыла балдар. Ыр турат бул жерде. Ыр. Аны бир катар окуп, көркөм окуганга аракет кылабыз балдар. Китепти сен булгаба, барактарын айрыба. Таза койгон текчеге китепти сүй, урматта. Өзүңөрдө бир катар окуп көргүлө. Жакшы азаматтар. Немесе окуп бүтсөңөр, анда силерге үйгө тапшырма берем. Эми китепкана деген сөздөн кайсы сөздөрдү чыгарсак болот? Кана ойлонуп көрөбүз дагы. Мүмкүн болушунча көп сөз табууга аракет кылабыз. Мисалы үчүн, китепкана деген сөздөн китеп деген сөздү алсак болот. Кана деген сөздү алсак болот. Же болбосо кит деген сөз бар, кит, суу жаныбары. Же болбосо теп деген сөз бар. Кана эми өзүңөр калган сөздөр табууга аракет кыла. Бул тапшырманы шашпай отуруп дептериңерге жазып алсаңар болот. Азаматтар. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктады. Дагы көрүшкөнчө саламатта болгула.